Бул жер Баткен облусунун Кадамжай районунун Ак-Турпак айыл аймагына караштуу жаңы жер айылы десек дагы болот. Же болбосо ошол Ак-Турпак айыл аймагында жаңыдан өздөштүрүлүп жаткан дүкүр участкасы. Өзбекстан, Кыргызстан биргеликте иштетебиз деп жаткан газ кампасы так ушул жерде жайгашкан. Адистердин, билгендердин айтымында, сайыз учурунда бул жер ошол жердин асты казан сыяктуу газ топтоого аябай ыңгайлуу болгондуктан ушул аймакка, ушул жердин астына Өзбекстандын ошол Бухара аймагынан ушул жерге газ айдалып, бул жерде топтолуп, анан бул жерден Фергана, Андижан, Ош, Жалал-Абадка чейин бул жагы. Анан Баткен аймактарына ушул жерден газ тарап турган дейт. Бүгүнкү күндө Ак-Турпак айыл аймагы мына ушул так ушул сиздер көрүп турган жерди, бул жер жаңылышпасам 3000 гектарга жакын жер. Бул жер өздөштүрүлүп, бүгүнкү күндө ген планы түзүлүп, ошол облустун, райондун тургундарына үй жай салуу үчүн бөлүнүп жаткан мезгил азыркы учурда. Ушул эле газ кампадан бир 500 метрдей алыстыкта ошол Ак-Турпак айыл аймагы ошол промзона үчүн 100 гектардай жер ажыраткан. Ал жака учурда кирпич завод, бетон, цемент завод, асфальт заводдор курулуп жатат. Мына ушундай кудук деп коет экен, газдын кудуктары. Мына ушундай кудуктар аябай көп бул жерде. Негизи кудуктар мына ушулар. Ошол адистердин айтымында бул жерде ошол жердин астында 900 метрден баштап ошол 1500 метрден нары анан ошол газ топтолгон казан деп коет экен. Газ казан эми жаратылыш Кудай тараптан ушундай жаралган газ казан бар экен. Качан ошол газ казанга газ айдалса, анан газ болот дейт. Бул жер ошол Бухара, Өзбекстандын Бухара аймагы менен туташат экен. Жер астындагы газ түтүктөрү. Андан ары бул жер жагы Фергана, Андижан, Ош, Жалал-Абадка чейин жеткирсе болот дешет. Баткен аймагы ушундай. Так ушул Өзбекстан, Кыргызстан биргеликте иштетебиз деп жаткан газ кампасы бул аймакта мына ушундай 3 жерде жайгашкан. Ушул Баткен облусунун Кадамжай районунун Ак-Турпак айыл аймагынын башта айтып өткөндөй жаңыдан өздөштүрүлүп жаткан дүкөр аймагында мына ушундай 3 жерде ушундай газ кампалары бүгүнкү күндө турат.